Жайыл Токой чарбасына караштуу Узун булак тилкеси Орто Ара кайылынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Мындагы жашоо шарт жана токойчулар үчүн салынган жол да кооптуу. Жолдун каталдыгына жөнөкөй транспорт чыдачуда эмес. Дал ушул аймакта Шарсынбек Дадаков 5 жылдан бери үй бүлөсү менен жашап, токойчу болуп иштейт. Капчыгайда жайгашкан кызматтык үйгө электр сымдары тартылган эмес. Мындан улам энергиянын альтернативдик булагы болгон күндүн батареясын колдонушат. Бүгүн болсо бул жерге жаңы 2,5 киловаттык жабдык орнотулду. Мурунку жаңы эски эмесе аз свет, эки свет эле болчу, азыр эми холодильник иштечмес. Телевизор жок болчу. Эми қазір Құдай болса онакей телевизор коюлуп атат. Холодильник иштей турган болуп атат. Эми шарт жакшы. Эми колдон келсе жардам болсо, ушу жол жагынан жардам кылса жакшы болот эле. Электр энергиясын берген жабдык токойчунун күнүмдүк жашоо тиричилигин аз да болсо жеңилдетет. Мындай батареялар өлкөнүн 5 облустундагы 8 токой чарбасынын участкаларына да орнотулду. 8 токой чарбаны тандап алганбыз, пилотный. Общий стоимость 17 000 долларга. Мындай солнечный батареялар коюп атабыз да. Бул мощность 2,5 киловатт. 2,5 киловатт болгондон эми элестете бергиле, бул жерге дагы 1 киловаттан 2 тен койсо болот, 2 киловаттык 1 тенди коюп койсо деле баягы отоплениеге жарай турган маселе болуп калды да. Анан ошол убакта телевизор, холодильник, на свет дегенди жарыкты азыр койсок болот. Бул долбоор Токой чарбасы агенттиги менен Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк коопсуздугу программасынын демилгеси менен ишке ашты. Ар бир жабдыктын баасы 2000 доллардын тегерегинде. Токой чарбачылыгын колдоо максатында бир катар долбоорлор иштелип чыккан. Маселен, токойлорду жакшыртууга багытталган бир катар иштер бар. Алардын бири өзүңөр көрүп тургандай токойчуларды электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн күндүн батареяларын орнотуп жатабыз. Биздин уюм ФАО техникалык жактан токой тармагын өнүктүрүү жана туура өздөштүрүү үчүн техникалык жардам көрсөтүп келе жатабыз. Учурда өлкө боюнча 9000 гектар жердеги токойлорду жакшыртуу аракеттери көрүлүп жатат. Анын 3000 дейине көчөттөр отургузулган. Ошо биздин проекттин алкагында баш аяк болуп 9000 гектар жерге чейин жаңы токой тилкелерин тигип, жана токойдун жана калыбына келтирүү жумуштарына көмөк көрсөтүү жумуштары каралган. Бүгүнкү күндө бир 3700 гектар жерге жаңы токой тилкелерин тиктик. Анан бир 2000 гектар ашык жер жана токойго көмөк көрсөтүп атабыз, өзүн-өзү калыбына келүүнү шарт түзүп берип атабыз да. Быйыл токой чарбачылыгын колдоо максатында эл аралык донорлордон 6 миллион долларга жакын акча бөлүнгөн. Бул каражатка жеке эле токой чарбалар эмес, аларга жанаша жайгашкан жайыттарды калыбына келтирүү, токойлорду коргоо сыяктуу иш-аракеттер жүргүзүлөт. Кайрат Кинжибаев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.